Аз жерден алдыра жаздап, Айсулуу Тыныбекова алгачкы атаңдашын жеңди. Кыз келиндер күрөшү бүгүн башталды. Анда 55 жана 62 килограмм салмактагы спортчу кыздар таймашып жатышат. Кыргызстандын балбан кызы Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпионатындагы алгачкы беттешин утту. Мелдештин жүрүшүн Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты түз көрсөтүүдө. Тыныбекова турнирдин 1-8 финалынан тарта күрөшүп, алгачкы беттешинде Япониялык Ноноко Озаки менен кескелип, айыгышкан кармашуудан соң 6-4 эсебинде жеңишке жетти. Беттештин биринчи бөлүгү Айсулуу үчүн ийгиликсиз болду. Атаңдашы 2 рет артына өтүп, 4 упай алууга жетишти. Натыйжада 4-0 эсеби менен япониялык балбан артыкчылык кылды. Бирок экинчи бөлүктө кыргызстандык балбан күчтөнүп, удасы менен чабуул жасады. Бирде каршылашынын артына өтүп, бирде тегерек чийинден сүрүп чыгып 6 упай алып койду. Тыныбекова чейрек финалда Мерве Карадеңиз менен Вероника Иванова жуунун жеңүүчүсү менен кескелет. Норвегиянын Осло шаарында спорттук күрөштүн грек-рим эркин жана кыздар күрөшү түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты 2 октябрда эркин күрөш балбандарынын мелдеши менен башталган. Бүгүн кыз келиндер бөлүгүндө 55 жана 62 килограмм салмактагы спортчулар келемге чыгышат. Турнир 10 октябрда грек-рим күрөшүнүн балбандарынын таймашы менен жыйынтыкталат. Дүйнө чемпиондугу 10-0 Эрназар Акматалиев алгачкы атаңдашын мөөнөтүнөн мурда жеңди. Бүгүн 4 октябрда Норвегиянын борбору Осло шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунун 2 күндүк беттештери Бишкек убактысы боюнча саат 14:30 старт алды. Дүйнө чемпиондугуна Кыргыз өлкөсүнүн атынан эркин күрөш боюнча 70 килограмм салмакта катышкан Эрназар Акматалиев алгачкы беттешинде шри-ланкалык балбан менен кескелип, атаңдашынын үстүнөн 10-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетти. Муну менен кыргыз балбаны дүйнө чемпиондугунун 1-8 финалына чыкты. 1-8 финалда кыргыз балбаны быйыл Европа чемпиондугуна коло байге уткан армениялык Арман Андресян менен кескелет. Эрназар Акматалиев быйыл өлкө чемпиондугуна 65 килограмм салмакта катышып, финалда Алибек Осмоновго 8-8 эсебинде жеңилип калган. With